Чолпон Ата шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн бухгалтерлер жана аудиторлорунун Ысык көл форуму уюшулуп, анын алкагында эл аралык илимий теориялык жана практикалык конференция өттү. Иш-чара ааламдашуу заманында Евразия өлкөлөрүндө каржы коопсуздугун сактоо жана коррупциялык аракеттерге каршы күрөшүүнүн алкагында эсеп системасын өнүктүрүүгө багытталды. Жыйынга Кыргызстан, Россия, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттеринин окумуштуулары катышты. Каржы коопсуздугу түздөн түз экономикалык абалга таасир эткендиктен бул маселе өлкөнүн коопсуздугу, саясий социалдык туруктуулугу үчүн чоң мааниге ээ экенин жыйындын катышуучулары баса белгилешти. Андыктан өз ара тажрыйба алмашуу менен эл аралык стандарттарды талдоо аркылуу аймактык өзгөчөлүктөргө карап эсеп жүргүзүүдөгү жаңы методдорду аныктоо максатын коюшту. Конференциянын жыйынтыгында кабыл алынган чечимдер тиешелүү өкмөттүк ведомстволорго жөнөтүлөт. Иш-чараны Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Борис Ельцин атындагы Кыргыз Россия Славян университети жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн бухгалтерлер жана аудиторлорунун Ысык көл форуму коомдук бирикмеси уюштуруп, бул жылы 11-чи ирет өттү. Чындыгында бул жерде эсеп системасынын ролу өтө зор. Эгерде эсеп системаңдын өнүгүшү бүгүнкү заманбапка туура келбеген болсо, чындыгында экономикалык коопсуздукту, анткени финансылык коопсуздукту сактоо өтө эле кыйын. Biz айтып атпайбызбы, что азыркы бүгүнкү күндө глобалдаштыруу заманында абдан көп коррупциялык өнүгүү болуп кетип атат. Жанагы кирешелерди тапканда ошону адалдаштыруу жолдорун аябай дүйнө жүзүндө чоң көйгөйдү түзүп атат. Ошолорду биз жок кылуу, ошолорду азайтуу жолдорун ушул 4 мамлекеттин окумуштуулары бүгүнкү конференцияда талкуулап атат. Чындыгында бул финансылык коопсуздукту ишке ашырууда бул конференциясынын ролу бир топ деп ойлойм. Все доклады, которые прозвучали на конференции, носят очень актуальный характер. Конференцияда окулган бардык докладдар актуалдуу мааниге, анткени тажрыйба жүзүндө жасалып жаткан иштердин жыйынтыгы болуп, мунун экономикалык жактан да ролу чоң десек болот. Бул жыйындын жыйынтыгы менен Ысык көл форуму жарлыгы деген журнал жарык көрөт. Анда ушул жыйынга катышкан Борбор Азия өлкөлөрүнүн бухгалтерлер жана аудиторлорунун бардык докладдары жарыяланат. Ошондой эле конференцияда кабыл алынган резолюциядагы чоң чөйрөдө талкууга алынат. Анткени экономикалык жана каржы коопсуздугу ар бир өлкө маани берген артыкчылыктуу багыты болуп саналат.